Учурда базарда сатылып жаткан жемиштерден кулпунай жергиликтүү өнүм. Кардарларды да кызыктырган бул жемиш. Анын баасы асман чапчып турган чагы. Кулпунайды өстүргөндөр анын кирешелүүлүгүнө карап өстүрүшөрүн жашырышкан жок. Негизи жаштарга кеңешим, азыр окунуп бүткөн жаштар, айылдан келгендер деле талаага, Европага, Россияга кетишип атат. Өзүбүздө деле тапса болот. Өзүбүздө деле эмгектениште болот. Дыйканчылык менен кулпунай, малиналарды эгип, талаадан тапкан акчаны бул жактан деле иштесе болот. Киреше тапса болот өзүбүздөн эле. Чүй облусунун Аламүдүн жана Сокулук райондорунда кулпунай көбүрөөк өстүрүлөт. Анткени бул аймактардын климаты да туура келет. Аянттарын кеңейтүү да учурдун талабы болуп турат. Анткени эрте жазда бышкан жемишке витамин катары муктаждык бар. Клубинкалыктар өздөрү келет, бул жака питактар бар. Өздөрү келет, өздөрү алып кетет, Россияга алып кетет клубинканы. Бизден клубинкага алып кетет. Бул жака холодильник, спринттер, чоң машиналар менен келет. Биз алып чыгып, терип алып чыгып беребиз. Жалынбек кулпунай тармагына киргенине аз эле убакыт болду. Анын кирешелүү экендигин достору кеңеш кылышкан. Ошондон кийин ал кулпунай өстүрүп, дыйканчылыктан баар таап келет. Бул жакта менин класс балдарым, дос балдарым иштечү болчу, дыйкан болуп, дыйканчылык менен электенчилер. Буларга жардам бергенине келип, булардан көрүп, кошулуп калып кетипчилер дыйкан болуп. Жардам берген бошчулар да келчү элем. Жардам берип, сүйлөшүп көрүп, ушулардан үйрөнүп, өстүргөндү үйрөндүк булардан. Кандай кылып, кантип караганды. Буга чейин стройкада иштегенбиз. Мигрант болуп да иштегенбиз, чет өлкөлөргө чыгып. Азыр дыйканчылык менен иштеп атабыз 3 жылдан бери. Чет өлкөдө мигрант болуп тапкан акчаны бул жактан эле табабыз. Адан көбүрөөк. Кулпунайдын альбион сорту көлөмү жана кыска убакытта бышкандыгы менен айырмаланат. Аны багуу көп деле убаракерчиликти талап кылбайт дейт жаш дыйкан. Марттан баштап эмгектенип баштайбыз. Буну карап, тазалап, жаз келгенде кар кеткенден тазалайбыз. Былтыркы калып калган жалбырактарын кезип алабыз. Чөптөрүн тазалап, куленкасын бастырып, даярдап койгонбуз. Түркиядан көчөт алдырып, ар жака көчөт эккенбиз. Бир жум болуп калды. Көчөттү Түркиядан алдырган үчүн Фүрүгө көчөт келет. Тамыры чоң, кенен жакшы келет алардыкы. Бул сорттун өзгөчөлүгү эрте бышат, эң биринчи. Мурана альбион караганда 15 күн эрте түшүмгө кирет экен, ошо жакшы экен альба сорту. Түшүгө аябай менен чөп басып кетет. Чоң тазалап туруш керек экен. Убагында суун берип, сууну көп талап кылат экен. Сууну тамчылатма ыкмасы менен суугарабыз биз. Аламүдүн районундагы суу барбаган аймакты ижарага алышып, ал жерге суу толтургуч жасап, ошону менен кулпунайдын түшүмдүүлүгүнө кам көрүп жатышат. Сууну мурап бар, мурап алып келип берет, өчүрөт менен берет. Ар ким өз бассейндерди толтуруп алабыз бул жактан. 2 күн, 3 күндө бир суу келип турат. Толтурганда сактала берет. Сиңбейт. Тамчылатып суугарма капельный система аябай жакшы экен. Сууга үнөмдүүрөөк болот экен. Атайын моторлор менен сууну тарттырабыз бассейнден. Моторубуз дизель мотор. Солярка менен жүрөт. Үнөмдүү, майга аябай эле. Кулпунайды өстүрүү менен дыйкандар кирешесин жогорулатууну көздөшөт. Анткени кардарлардын талабы чоң. Бул тармак кеңейсе, балким түшүм көп болуп, баалар да арзандамак дейт адистер. Клара Кудайбергенова, Эсен Үсөнуулу, УТРК Чүй, Аламүдүн району.